Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мен азыр мына заборду сиздерге көрсөтүп атам. Бул забор эмне үчүн? Бул бир жөнөкөй үй бүлөнүн куроо сарайы. Муну мынантип тосмо менен тоспосо, анын дарак ташы калбайт. Дарак ташыны бүт жеп кетет, тебелеп кетет, чачып кетет, чычып кетет дегендей. Мен муну менен эмнени айтайын деп атам. Кечеги Баткендеги алынып ташталган посттор жөнүндө мамлекет өзүнүн постторун кайрадан бекемдеш керек. Бекемдебесе жаман ойлуу адамдар, душмандар беймарал кирип чыга берет. Биз мисалы бул тосмо посттордун алынышына каршыбыз. Посттор алынган болсо биздин мамлекет тебеленди де калат. Мисалы тажиктер тынбай эле границаны басып келип, атып, тоноп, күйгүзүп кетип атпайбы? Ушул тосмо посттор мамлекетти кичине болсо дагы коргоп тосуп турат да. Анан мисалы мына забор болбосо жөн эле кирип кетебиз да. Мисалы мына тосмо болбосо мен азыр беймарал кирип кете алам да. Анан мал сал болсо дагы кирип кетет. Туурабы? Ушуну анализдеп баарыңыздар көрүңүздөр. Бул посттордун алынып салынышы бул мамлекеттин бүтүндүгүнө дагы кандайдыр тескери таасирин тийгизет. Бул жерге орустар айткандай проходной двор кире берсе боло берет. Кирип атып, кечип, чачып, күйгүзүп, тоноп кетсеңер боло берет дегендей мааниде болуп калат да.